Саламатсыздарбы көрүүчүлөр, мен бүгүн үй шартында жасалуучу бүк күрөөнүн алдын алуу жолдорун көрсөтүп берем. Эң негизгиси биринчиден баланын өзүнчө бир шарты болуш керек. Бул таманы тамдын бурчуна келет. Далдарды тамга жабыштырабыз. Ушундай менен канчалык убакыт көбүрөөк болсо, ошончолук жакшы. Экинчисинен көбүнчө бүкүрөө бул көкүрөк жагынан болот да. Көкүрөк омурткалары, көкүрөктүн кабыргалары ичине кире баштайт. Анын алуу жолдору: колду өйдө көтөрөбүз, чыканактарды артка тартабыз. Ушинткенде көкүрөк өйдө көтөрүлүп туруп, баш артка жылат да. Кийинкиси колду кармап туруп, оңго, солго. Үчүнчүсү болсо, бир бут астыга, бир кол артка. Дагы бир эмеси бар. Көбүнчө муну үй шартында да жасаса болот. Полотенцаны же тоглок нерсени ороп туруп, ошонун үстүнө убактылуу жатабыз. Муну көбүнчө ар бир күнүгө бир 2-3 мүнөттөн бөлүнсө, бардыгы бир кошулуп, бир 10-15 мүнөттөн узарбайт. Эң акыркысы болсо, 2 бутту бир линия коебуз, 2 колду көтөрөбүз, чыканактар дал менен бир линияда болот, бурулабыз. Ар бир жакка бир 5-10дон жасалса, күнүнө бир-бирден кошуп туруп, ошону бир 10-15-20га чейин жеткирсек жетиштүү болот. Бардык көнүгүүлөр убакыты бир кошулганда бир 15 мүнөттөн жетиштүү эле болот.